Гимнастика популярдуу жана байыркы спорттун катарын толуктайт. Аталган спорт менен машыгуу үчүн сууда сүзүү, акробатика, жеңил атлетика сыяктуу спорт түрлөрү менен да алектенүү керек. Гимнастика ийкемдүүлүктү, чыдамкайлуулукту, кыймыл-аракетти башкарууну жана ошондой эле тең салмактуулукту сактоо өңдүү сапаттарды калыптандырат. Тилекке каршы бул спорттун түрү боюнча бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстан дүйнөлүк аренага чыга элек. Келечекте Кыргызстандын атын коргогон спортчулар кандай шарттарда машыга тургандыгын билип көрүүнү чечтик. Ал эми гимнастиканын Кыргызстанга келүү тарыхы албетте Советтер Союзу менен байланыштуу. Бул тууралуу Ольга Мухаммедова-Лиева төмөнкүлөрдү билдирди. Гимнастика у нас существует как федерация международная с 1861 года. В Киргизии гимнастикой стали заниматься с 1925 года в городе Аше. Гимнастика в то время была в основном для военных. Подтягивание, бег. То есть виды, которые способствовали развитию физической подготовки армии. В гимнастике было даже уже в те времена, в 30-е, 40-е годы, много школ открывалось по гимнастике. Спорт гимнастикасы менен машыгуу үчүн кыздар 5 жашынан баштаса, ал эми балдар 1 жыл кеч киришет. Гимнастиканын дагы бир түрү катары каралган көркөм гимнастикага жаш өзгөчөлүгү 3 жаштан башталат. Бул спорттун түрү менен машыккандар коркуу сезимдери менен күрөшүп, күчтүү жана эрдикти көргөзүү керек. А здесь у нас, конечно, больше требования к силовым, потому что нужно и канат, и подтягивания. Готовим в армию хороших пацанов. Потому что даже, насколько вот знаю, эти милиционеры даже приводят своих детей, они удивляются, говорят, к нам в милицию дети не с такой физической подготовки приходят, те дети, которые у нас. Я говорю, конечно, девчонки у нас по 150 раз могут отжаться, по 150 приседаний сразу. То есть не каждый ребенок это выдержит, да. После наших тренировок на другие виды берут и в дзюдо, и в борьбу. То есть очень координированные дети, потому что занимаются 5-6 раз в неделю, по 3, по 4 часа. Вот. И очень большая, конечно, польза гимнастика, она, во-первых, детей дисциплинирует, потому что без строгой дисциплины невозможно. Дети поломают руки, ноги, голову. Вот. Приучает родителям очень удобно, что 5-6 раз в неделю ребенок ходит в зал. Если ребенок не пришел, тренер тут же звонит, где ребенок, как. Вот. Оксана учурда 11 жашта. Мындан 4 жыл мурун Оксананын атасы бул спорттун түрү менен машыгуусу үчүн гимнастикага алып келген. Бияка келебиз, ана стадиондо чыкабыз, 5 же 7 круг келебиз, анан разминканы кылабыз. Анан кийин ар кандай кээде бревнодон баштайбыз, кээде брусьядан, кээде вольныйдан, кээде прыжоктон. Бүгүн биз бревнодон баштадык. Буларды кылыш үчүн коркунучуңду алышың керек. Коркунучуңду алганын тренер өзү айтат, дээрсиң деп, анан сен өзү кое берет, ошондо кыласың. Анан коркпош керек да буларды кылыш үчүн. Күнүнө 4-5 саат машыккан Оксана бир элементти үйрөнүү үчүн көп убакыт жана күч кетерин айтат. Бул спорт эмнеси менен жагат деген сурообузга кичинекей каарманыбыз төмөнкүдөй жооп узатты. Бул спорт сени сулуу кылат, күчтүү кылат, чыдамкай кылат. Анан кийин ошол үчүн жагат. Анан кийин бул спорт жаккан жерим, бул спортто сулуулук да кирет, аракетчилик, чыдамкай, күчтүүлүк да баары бирге кирет. Ошол жери жагат мага. Бирок терс жагы мындай туура эмес кылсаң колуңду, бутуңду сындырып алышың мүмкүн. Ошол үчүн туура кылганга аракет кылышың керек. Кыздар балдар менен өзүнчө кылышат, анан кийин кыздар болсо брусьяда кылышат биякта. Бул экинчиси бревно. Биякта кыздар кылышат. Үчүнчүсү болсо эркин көнүгүү. Биякта кыздар болсо акробатика менен бийлешет. Тияк болсо прыжок. Аякта кыздар секиришет. Аякта балдар менен кыздар да секиришет. Кыздар жана балдар өзүнчө машыгуу менен бирге аткара турган көнүгүүлөрдүн ар кандай боло тургандыгын айткан машыктыруучу төмөнкүлөргө токтолду. В спортивной гимнастике существует 6 монорядов мужских. Это вольные упражнения, ковер гимнастический, он 12 на 12, объем его. Конь с ручками, конь-махи называются, кольца, опорный прыжок, прыгается с мостика, параллельные брусья,
и перекладина. 6 снарядов мужских в спортивной гимнастике. На этих снарядах занимаются гимнасты и показывают свои упражнения, комбинации и выступают на соревнованиях. Балдарын бул спорттун түрү менен машыктырууну каалаган ата-энелер гимнастикага сөөгү кателекти алып келүү керек экенин билдирет. Дети платят 1200 до 1500 сомов в месяц. Эта оплата идет у нас на аренду зала, идет на уборку зала. Техничку мы принимаем, чтобы она нам зал промыла, пылесосила. И вот, в принципе, эта оплата, я так думаю, она не то, что я думаю, это реальная оплата, которая может быть. Потому что, например, если взять художественную гимнастику, там намного побольше стоит абонемент.